Балатыны кооздоо салты Францияда жаралган. Жылдын башынын 1-январ болуп калуусу биздин эрага чейинки 46-жылы Римдин башкаруучусу Юлий Цезарга байланыштуу. Ал жаңы календар түзүп, жылдын башталышы 1-январ деп эсептелсин деген жарлык чыгарган. Байыркы Римде 1-январ бир жүзү алды жакты, бир жүзү артты караган Янус кудайына багышталган. Айдын аталышы анын атынан алынган. Ошентип Цезардын таасири менен 1-январды майрам катары белгилөө башталган. Белектерди берүү салты да римдиктерге тиешелүү. Балатыны кооздоо жүрүлгөсү биринчи ирет 1605 жылы Францияда пайда болгон. Бул акырындап бүт Европага тараган. Балатыны айнек шаарлар менен алгач 16-кылымда Германиянын тарыхый облусу болгон Тюрингияда жасалгалашкан. Андан кийин айнектен коңгуроо, жүрөкчө, канаттуу жана жаныбарлардын фигуралары, жаңгак, тобурчак, кооздуктары пайда болгон. Жаңы жылда пиротехникалык заттарды колдонуу Кытайдан башталган. Кытайда парохтун жарылуусунан чыккан катуу үн жана жарык менен кара күчтөрдү кубалоого болот деп эсептелген. Фейерверктерди аттыруу да аталган өлкөдө жаралып, дүйнөгө таралган. Балатыны гирляндалар менен кооздоо салты акшылыктарга таандык. Андай балаты биринчи жолу 1895 жылы Ак үйдүн алдында орнотулган. Космосто алгачкылардан болуп, жаңы жылды советтик космонавттар Георгий Гречко менен Юрий Романенко 1978 жылы Салют-6 станциясында белгилеген. Учурда орусиялык космонавттар орбитада болуп калган учурда космостук тамак-аштарды столго коюп, Тагдыр тамашасы же жеңил парың менен фильмин көрүүнү, иллюминатордон жердеги атылып жаткан салюттарды көрүүнү баалашат. Булак Суперинфо биздин каналга катталып, кызыктуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.